Президент Садыр Жапаров эртең 27 январда Индиянын премьер-министри Нарендра Модинин чакыруусу менен жогорку деңгээлдеги Индия-Борбор Азия диалогунун алкагында уюштурулган видеоконференция форматындагы биринчи саммитке катышат. Бул тууралуу президенттин маалымат кызматынан билдиришти. Саммиттин жүрүшүндө саясий өз ара аракеттенүүнүн жана аймактык коопсуздуктун негизги маселелерин, ошондой эле Борбордук Азия менен Индиянын мамлекеттеринин ортосундагы соода-экономикалык жана маданий-гуманитардык байланыштарды мындан ары өнүктүрүүнү талкуулоо пландалууда. Анын жыйынтыгы боюнча Дели декларациясы кабыл алынат. Саммитке ошондой эле Казакстандын президенти Касым-Жомарт Токаев, Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон, Түркмөнстандын президенти Гурбангулы Бердимухамедов жана Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев да катышат. 2022 жылы Индия менен Борбордук Азия өлкөлөрүнүн ортосунда дипломатиялык мамилелердин түзүлгөнүнө 30 жыл толору белгиленет. Си Цзиньпин дагы $500 миллион берет. Кытайдын лидери Си Цзиньпин Борбор Азия мамлекеттерине алдыңкы 3 жылда экономикасын жана коопсуздугун бекемдөө үчүн $500 миллион бөлүп берүүнү убада кылды. 25 январда Борбор Азиянын 5 мамлекети менен Бейжиңдин ортосундагы дипломатиялык алакалардын 30 жылдыгына арналган онлайн саммит өттү. Ага Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров да катышты. Кытай лидери быйыл коронавируска каршы 50 миллион доза вакцина берерин убада кылды. Ал Бейжиң вакцина өндүрүү технологиясы менен бөлүшүүгө даяр экенин кошумчалады. Быйыл эки мамлекеттин ортосундагы дипломатиялык алакага 30 жыл болду. Россиянын нан өндүрүүчүлөрү февраль айынан тарта нан азыктарынын баасы кескин кымбаттайт деп эскертүү берди. Россиядан чыккан РБК басылмасы өлкөдөгү эң ири нан өндүрүүчү Фацер ишканасынын директорунун айткандарына таянып, нандын баасы 16,5–30% чейин кымбаттарын жарыялады. Аталган компания бул маалымат тууралуу кеңири түшүндүрмө бербей, транспорт, нанды орогонго кеткен каражаттар кымбат болгондуктан баа өсүшү мүмкүн экенин билдирди. Нанга карата баанын өсүшүн Иркутск облусунун Коломенский холдингинин жетекчиси Дмитрий Козлов да тастыктады. Россиянын айыл чарба министрлиги бул маалыматтарды жокко чыгарып, былтыр инфляция айыл чарба тармагында 10% көтөрүлгөнүн билдирди. Урматтуу төрага, урматтуу депутаттар. Бул акыркы күндөрү атайын бул оппозиция менен бийлик чабыштырып, жогорку кеңеш менен президентти чабыштырып, бул элдин арасына бир смута кылганга бир күчтөр барбы деп калдым. Мына көчөкү комитеттин элчиликтер боюнча комитетти сындырды да бул. Комитеттин чечими башка, президенттин чечими башка болуп калды. Бул кандай түшүнсөк болот? Азыркы окуя боюнча да өткөн жогорку кеңештин комитети чечим кабыл алган маселени кайрап келип атасыңар. Кичине мыйзамды өзүбүз сактабайлыбы? Андай өткөнкү 6-чы чакырыштагы депутаттардын көп чечим кабыл алгандарын жокко чыгара алынды. Рахмат. Урматтуу президенттин өкүлү, мына сиз азыр комментарий берип атасыз. Эгерде ушуну силер билсеңер, азыркыдай жообуңар даяр болсо, парламентке, биздин комитетке элчинин кандидатурасын сунуштуулуп алып келбеш керек болчу макулдук бер. Бул силердин катаңар. Силер ушундай иш аракеттериңер менен парламент менен президентти мындайча айтканда ыңгайсыз сабалга коюп атасыңар. Мындан кийин анда бир дагы элчини алып келбегиле. Эгерде алып келсеңер дагы ушундай окуя болсо, бул эмне болот анда? Урматтуу төрага, сиз дагы ушул маселеге бул жерде парламенттин аброю жөнүндө сөз болуп атат. Коомчулук түшүнбөй атат азыр. Парламент бирди, президент бирди айтып атат. Демек бул парламент чимкирик парламенттерден айырмасы жок экен. Президент парламентти укпайт экен деген талкуулар болуп атат коомчулукта. Парламент жөнүндө сөз болуп атат бул жерде. Демек, ошону билгенден кийин алып келбеш керек болчу. Бул жерде Тышкы иштер министрлигинин дагы жоопкерчилигин караш керек. Урматтуу Алмаз Акунжанович. Мындан кийин мындай окуя кайталанбасын. Парламенттин аброю жөнүндө сөз болуп атат бул жерде. Элчилик боюнча мындай. Жаңы баш мыйзамдын 60-чы беренесинде, мына 4-чү бөлүгүндө жазылып турат. Президент мурда 6-чы чакырылышта президент элчилерди дайындоодо жогорку кеңештин тиешелүү комитети менен
комитетinin макулдугу менен деген бар эле. Азыр жаңы баш мыйзамда президент аны өзү дайындоого укуктуу деп коюптур. Жогорку кеңештин тиешелүү комитети менен консультацияга гана алып келет деп турат. Ошон үчүн биз дагы мындай комитеттин авторитети үчүн албетте комитеттен өтпөй калган элчилерди президент дайындабай койсо болмок. Бирок ошол жаңы баш мыйзамда президенттин укуктары кескин күчөгөн, парламенттин укуктары азайган. Ошондуктан ушул жерде 6-чакырылыштын депутаттары баш мыйзамдын жаңы долбоорун колдоп беришкен. Биз каршы чыкканбыз. Президенттин укуктары күчөгөн. Ошондуктан мына баш мыйзамды бетке карамаган ошондон. Алмаз Акынжанович, мындай түшүнүксүз маселелер болбош үчүн сөзсүз түрдө биздин тиешелүү комитет менен конституциянын алкагында, мыйзамдардын алкагында кеңешип ушул маселени чечишибиз керек. Бирок комитет жүзү жарык жалпы коомчулуктун алдында өзүнүн принцибин, позициясын көргөздү. Рахмат. 5-ci mikrofon. Bütün Kırgızstan Madumarov. Hurmatlı kesintештер. Азыр депутат Төлебаев мырза туура маселе койду. Бирок ушул эки бийликтин бутагын кагыштырууга кызыктар күчтөр бар деп сүйлөгөндөн кийин биз карашыбыз керек да. Сырттан жүргөн кишилер киргиздиби ошол кагазды? Же бийликтин бир бутагында турган кишинин кол алдындагы кишилер киргиздиби? Биз үчүнчү күч бар деп айта беребиз, бирок ким экенин айтпайбыз. А бул жерде конкреттүү аты жөнү бар. Ким тарабынан киргизилип атат? Мына ошо кишинин аты аталышы керек. Бул бир жагы. Экинчи жагы. Эгерде жогорку кеңеш күчүндө турган конституция дейсиңерби? Eski konstitutsiya дейсиңерби? Өкмөттүн мүчөсүнө жамааттык түрдө ишенбей көрсөтүү пикирин билдирип чыкты 6-чакырылыш. Бул саламаттык сактоо министри жөнүндө. Конституциялык укугу барбы жогорку кеңештин? 100% бар. Туурабы Алмаз Акынжанович? Бирок жогорку кеңештин пикири менен эсептешкен киши жок да. Бул мага жагат, иштей берет деген позиция менен кетип бартабыз да. Айтарым ушул. Айрыкча элчиликке кетип барткан азаматтарды Алмазбек мырза өтө кылдат карасыңар. Себеби алар мамлекеттин жүзү болот, өлкөнүн жүзү болот. Артында кылмыш иши бар кишилерди дагы элчи кылып жиберип, чет тилди билбегендерди дагы элчи кылып жиберип, мамлекеттик кызмат эмнекенин да чет билбей жиберип коюп Кыргызстандын дүйнөлүк аренадагы кадыр баркына чексиз шек келтирип атат. Мына ошоларды карап көрүш керек да. Башка мамлекеттер мыктылардын мыктысын жиберет элчи кылып. Себеби ал элдин атынан, президенттин атынан өкүл болуп эсептелинет. Биз бир маселеге Вакыт берип коелу. Айтайын бүтүрөйт. Мына ошол бир маселеге эки башкача мамиле кылып атабыз да. Бир жерде жогорку кеңеш керек болсо чечими туура болуп чыгып атат. А чечими туура эмес. Азыр жогорку кеңештин ыйгарым укугунда дагы, президенттин ыйгарым укугунда дагы так даана конституцияда жазылып турат. Аларды алып келиш мажбур эмес деп коюптуңар. Мажбур болгону жакшы болмок, себеби көпчүлүк чечсе туура чечим кабыл алынмак. Эми киргенден кийин жанагы депутат Төлебаев мырза айткандан кийин бири-бирибизди сыйлашалы дагы ушул алешемдик жиберип, ушул маселени киргизген мамлекеттик жооптуу кызматкерлерди жоопкерчилигин караш керек. Үчүнчү күчтү издебеш керек. Ким